Эмне үчүн эркектин көңүлү калат аялынан дейт. Чындап эле муну суроону берген учурда эмне үчүн эркектер аялын сүйбөй калат деп сурашкан. Чындап келген учурда сүйүү бул биз дайыма айтып келебиз. Жашоонун баарын эле сүйүү түзбөйт. Сүйүү бул туура өз мезгилинде келген, өз мезгилинде өчкөн, өз мезгилинде бир абалдан экинчи абалга өзгөрүп турган нерсе болот. Бул сезим. Сезим учурунда сиздики ата энеңизге болгон, ата энеңизден анан дүйнөгө, чөйрөгө болгон, анан чөйрөдөн анан кийин бойго жетип өзүңүздүн талабыңызга жараша аялдар эркектерди, эркектер аялдарды сүйүп, анан кийин ал сүйүү анан балдарга өтүп, балдардан анан кийин неберелерге өтүп ушинтип бара турган нерсе. Бирок биз ушул нерсени кичине өзгөртүп түшүндүргүбүз келип атат. Бул эмне дегенде эркектин өз аялына көңүлү жок болуп калат. Көңүлсүз эмнеден болуп келип чыгат дегенде, бул айрыкча аялдар өз эркектерине, өз күйөөлөрүнө туура эмес мамиледен келип чыгат. Туура эмес мамиледен. Кандай болуп дегенде, биринчи эркекке болгон урматсыздык, качан билип койгула, түйүп койгула. Качан эркектин көңүлүнө тийген мезгилде эркек муну көтөрө албайт. Аны таарынтпагыла, аны мындайча айтканда аны капа кылбагыла, анын сөзүн таштабагыла. Ал туура эмес айтып алган болсо деле унчукпайлы, деп коюп бүттү. Аны сөзсүз эле аны жалп этип, аны бетин айтып, же болбосо аны тоготпой, анан сен ошо акылың жетпедиби деп, аны зекибей эле жөн эле. Бирок ошол мезгилде ал эмне өзүнүн эркек экендигин, өзүнүн үйдүн чоңу экендигин сезип жүрө берсин. Эгерде сиз бияктан маселени чечип койсоңуз деле аял катары. Бирок эркектин эч качан көңүлүн калтырбаңыз. Эркектин көңүлүн калдыбы, ал сизге болгон көңүл бурууну, сизге болгон көңүлү чөгөт, бүттү, ошону менен маселе токтойт.